Педагог, шыктандыруучу, ата-энелердин жана мугалимдердин педагогикалык билимин жогорулатуу боюнча адис Асылбек Жоданбеков бүгүнкү биздин маектөрүбүздүн коногу. Ата-эне балага биологиялык жактан гана жоопкер болбостон интеллектуалдык деңгээлине, дүйнө таанымына басым жасап, татыктуу тарбия берүүсү зарыл дейт педагог. Ал балдарга билим берүү багытында бир канча ири долбоорлордун үстүндө талкпай иштеп келе жаткан адис. Учурда Роза Отунбаеванын Демилгез эл аралык коомдук фондунун өкүлү, Япон окумуштуусу Масару Ибуканын 3 жаштан кийин кеч китебин которуп элге сунуштаган. Мындан сырткары 365 күн жомок китебинин автору. Жаштарга инсандык жеке сапаттарын өнүктүрүүсүнө багытталган ар кандай семинарларды өтүп келе жатат. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кош келипсиз. Кош болдук. Сизди кыргыз эли негизи педагог катары тааныйт, шыктандыруучу катары дагы көп тасмаларды тартып элге жарыялап жүрөсүз. Азыр айта кетсеңиз, ушулардын баарына кантип жетишип атасыз? Ошондой эле журналга макала жарыялап турасыз. Деги эле мындай адам өзүнүн бир багытта, мен көбүрөөк өзүмдү ушул билим берүү тармагына, жаштардын ушул инсандык жеке сапаттарын өнүктүрүү багытында арнагандыгым үчүн негизги менин ишмердүүлүгүм, жасаган иштерим ушул багытта да. Анан ортодо мисалы үчүн ушул мугалимдердин чеберчилигин жогорулатуу боюнча курстарга барабыз, аймактарды кыдырабыз атайын. Ошол эле мезгилде мүмкүндө мына атайын ушул Марал радиосунда платформа деген берүүнү ачып алып туруп, ал багытта ушул көбүрөөк билим берүү тармагында иштеп атабыз. Андан тышкары ушул жаштар мындай көп азыр чыгып турушат да. Ошол жаштарга мындай байланышууга, алар менен баарлашууга мүмкүнчүлүк болсо эле, биз аларды качырбай барып турабыз. Себеп дегенде биздин иштөө тармагыбыз, иштөө багыты ошондуктан да. Ошондуктан ушул бири-бири менен бул жасалып аткан иштер бири-бири менен тыгыз байланышта да. Ошондуктан мындай параллелдүү алып кете берсе болот деген болсо болот да. Агай, анан азыркы коомдо педагог, мугалим болууга жаштардын дилгирлиги аз го, байкалат го көбүнө элечи. Сиз кантип бул жаатка келип калгансыз? Бул кичинеңиздеги көксөгүңүзбү же кандай? Негизинен мен ошол союз мезгилинде бүтүп калдым, ошол 89-жылы мектепти бүтүп калдым. Ушул биз бүткөн жылдары негизинен ушул интеллигенциянын өкүлдөрү дейбиз, анын ичинде ушул мугалимдер, ушул багытта мындай талап күч болчу да. Анан негизи өзү ушул жогорку окуу жайга тапшырганда дагы бизде мындай тандоо аз эле да. Азыркыдай мындай маалымат кенен эмес болчу да. Биз билчүбүз, ушул улуттук университет бар, политех бар, ушул Приял кыздардын окуу жайы деген сыяктуу бир мындай чоң окуу жайларды эле билчүбүз да. Анан негизи өзү мен ушул журналистика менен ушул тарых экөөнүн тандап, экөөнүн кайсысын тапшырам да, анан кийин көбүрөөк ушул тарых багытында мындай менин өзүмдүн билимим, ушул коюлган университеттин коюлган талаптары ошого багытталгандыктан ушул 2 жыл өтпөй жүрүп ушул 91-жылы тарых бөлүмүнө тапшырып койгон да. Өзүнө талапты көп койгон адамдар аз болуп атат дедиңиз. Мисалы, сиз өзүңүзгө кандай талаптарды коесуз? Өсүш үчүн кандай сапаттар керек? Мисалы, ушул сапаттар жөнүндө да көп жакшы нерселерди айтып жүрөсүз да. Ошолор менен да бөлүшүп кетсеңиз. Деги эле өзү мындай азыркы бир 21-жылында адамдар бир кирди чыкты адам болбош керек да. Тигил же бул адистикти алып туруп бир кара курсакты багып, кара курсакты тойгузуп жүрө бериш. Бул ар бир адамдын, ар бир жандыктын, макулуктун да колунан келет да. Азыркы коомдо, азыркы жаштарда, мисалы үчүн, деги эле адам баласы бүгүнкү күндө өзүн тигил же бул тармакта реализациялаш керек. Өзүнүн ички мүмкүнчүлүктөрүн таанып билип, колунан келсе ошону өнүктүрүп, анан өзүнө пайдасын тийгизип, андан ашса ошол үй бүлөсүнө, жакындарына пайдасын тийгизип, анан коомго пайдасын тийгизип, колунан келсе бир адамзатка пайдасын тийгизе тургандай, мындай жакшы бир максаттарды көздөп, өзүн камчылап, анан токтоп калбастан дайыма изденип жүрүп отурса, адам өнүгүндө отурат да. Анан кийин баягы мен бул адистикке ээ болдум, же болбосо бир кандай бир белгилүү бир каражатка ээ болдум, кесипке ээ болдум деп эле мындай кирди чыкты болуп, өзү менен өзү болуп, баягы кара курсак менен гана чектелип калыш. Бул да тандоого, ошол адамдардын тандоосу да, бул менин оюмча жетишсиз. Мен айтат элем бүгүнкү күндө кыргыздын жаштарына. Биз мындай дүйнөлүк алкакталганда мындан бир өтө бир өнүкпөгөн, экономикада болсун, билим берүүдө болсун, баардык тармактарда ошол көйгөйлөр көп өлкөбүз да. Демек биздин жаштар, биз бүгүнкү күндө ошол башка өлкөлөрдүн жаштарынан дагы көбүрөөк издеп, дагы көбүрөөк изденип, дагы көбүрөөк иштеп, дагы көбүрөөк аракеттерди көрүшүбүз керек. Себеп дегенде биздин бир башка бир тандообуз жок да. Анан биздин ата-энелер ошол баласынан көп нерсени талап кылып аткан жокпу? Менин көз карашымда сиз кандай ойлойсуз?
мүмкүн мындай да ар бир ата эне ошол кээ бир учурда ушундай бир жагдайларды күтүп калабыз да, ошол баласына көңүл бурбаган, баласынын өнүгүүсүн мындай көп эске албаган, же болбосо өзүнүн педагогикалык сабатын өстүрбөгөн ата энелер кээде ушундай бир талаптар коюп коет. Менин балам мени багыш керек. Сен эч жакка кетпегин, болду, менин жанымда бол. Мени бак. Мен сени чоңойттум деген айрым талап койгон учурлар бар да. Албетте бул мындай адамзаттын өнүгүүсүн түшүнбөгөндүк деп айтат элем да. Ошондуктан ушул биз балдарга талап коюудан мурун биз ушул мүмкүн болушунча ушул балдарды эрте курактан баштап өнүктүрүшүбүз керек. Ушул эрте курактан баштап балдарды өнүксөк, белгилүү деңгээлде өнүксө, сөзсүз түрдө бир ата эне менен баланын ортосунда мындай бир өз ара түшүнүүчүлүк болот, өнүгүү болот, эриş аркактык болот да. Бул аябай маанилүү нерсе. Ооба, туура айттыңыз. Анткени бала ушул ата энеге жашоо тартуулабай, ал башка адамга жашоо тартуулайт деген сөз бар го, ошол чындыкпы? Анан кечээ күнү тиги Жалал Абадта бала бакча боюнча дагы видео тарабадыбы? Ошол боюнча кандай эмоцияда калдыңыз? Сиз ошол жаш балдарга тарбия берип келе жатасыз. Сөз жүрөгүңүз ооруса керек муну көргөндө. Ошол эле ошол түшкө жакын мага ошол маалымат келип түшүп калды. Ошол Жалал Абадтык коллегалардан, кесиптештерден. Анан мени абдан шок кылды да бул окуя. Абдан шок кылды. Бүгүнкү күндө билим берүү мекемелеринде абдан бир аянычтуу жагдайдын болгондугунун бир далили болду да. Байкап атасыздарбы, ошол жердеги балдар канчалык психологиялык оор абалда калып атат. Бала ошол айтып берип, үйрөткөн нерсесин кайталап атат. Бир 3 жаштын айланасындагы бала экен да, мындай көз божомол менен алып. Эми карабайсыздарбы? Шунчалык баягы жексур, шунчалык баягы туура эмес мамиле кылып атат балага. Анан баланы шок кылып, баланы абдан басынтты. Басынткандан кийин ошол караңыздарчы ушундай энелик бир мээримдин жоктугун. Өч деп ушунчалык баягы жексүрлүк менен анан кийин бала эреркеп токтоло албай калды да. Колунан сүйрөп башка жака алып кетип атат. Эми бир ушул бир 30 секундтук, 1 мүнөткө жетпеген бир окуяны көрдүк. Эми ошол келин айтып атат, ушул 5-6 жылдан бери иштейт имиш. Жакшы ушуну бала бакчанын башчысы кетирбей жүргөн имиш. Мындай жакшы бала бакча өзүнүн дагы интервью берген турбайбы? Ушундай имиш да. Эми эгерде жакшы деген тарбиячы ушундай болуп атса, бул кыргыз эли үчүн, билим берүү сектору үчүн, ата энелер үчүн чоң коңгуроо. Абдан чоң коңгуроо. Демек, балдарыбызды биз жөн эле бала бакчага баягы сактоо бөлүмүнө таштаганда эртең менен таштап эле койбостон, биз кызматташууга барышыбыз керек экен. Биз ата энелер чогулушуна катышыбыз керек экен. Биз тарбиячынын ким экендиги жөнүндө аны менен баарлашыбыз керек экен. Мүмкүн болсо, ошол боюнча да пикирибизди айтып, биз эриш аркак болбосо, демек коом, ата эне ушул билим берүү мекемелерине көңүлүн бурбаса, аларга кызыкпаса, ушул жагдайлар улана берет. Ошондуктан бул кыргыз эли үчүн коңгуроо, чоң коңгуроо. Ошондуктан айтат элем, ар бир ошол мекемелерде мүмкүн болушунча жардам берип, керек болсо видео байкалоорду жүргүзүүгө дагы эгерде мамлекеттин ошол мекеменин мындай мүмкүнчүлүгү жетпей атса, келиңиздер ата энелер жардам берели, ар бирибиз. Арзыбаган эле тыйын болот. Бирок эң негизги нерсеси балдарыбыздын коопсуздугун сактайлы, балдарыбыздын психологиясын сактайлы. Эгерде мисалы үчүн жанагындай ушундай жексур көчөкүдөй ушул тарбиячы болсо, бузуп коет. Ал ондогон балдардын тагдырын, психологиясын, жан дүйнөсүн талкалап коет. Ошондон ага жол бербейли деп айтат элем да. Мисалы, сиз ошол аймактарда кыдырып жүрөсүз. Ошол өзүңүздүн ишмердүүлүгүңүздү тааныштыруу, ошондой эле алардын педагогикалык сабатын жоюу максатында. Ошондо сизде кандай айырмачылыктар пайда болду? Мисалы, түштүк жергесине барганда эмнелер көзүңүзгө урунду? Деги эле кандай кемчиликтер жана артыкчылыктарды байкадыңыз? Эми ошол түштүк жергесинде эмес, эми түндүк жергесинде ар бир эле аймактын бир өзүнүн өзгөчөлүгү бар да. Өзгөчө мен айтат элем, мына Баткен областында мындай бир адамдын тарых жасоодо, өлкөнүн өнүгүшүнө коркон салымында, мына мисалы үчүн Баткен аймактарында бир адамдар бар да, ушундай бир ишмердүүлүк менен аракеттенген. Мисалы үчүн ошонун бири Гапур Мадамиров. Ушул Гапур Мадамировдун ошол Лелик районундагы аракети менен, Арк айылындагы аракети менен мына бүгүнкү күндө ошонун ишмердүүлүгү Баткенге жайылып атат. Баткен областынын жетекчилиги ушул ата энелер, энелер мектеби деген идеяны жайылтып, бүгүнкү күндө көп жерлерде ошол мектептер энелер менен иштеп атат да. Бул аябай сонун нерсе. Ошол эле мезгилде ошол Баткен областында мисалы үчүн Чынара Мамедовна деген эже бар. Ал киши көп жыл бою ошол билим берүү тармагында жетекчилик кызматта жүрдү. Бүгүнкү күндө мына ондогон жанагындай 3 сааттык бала бакчаларды ачып, Баткен жергесинде мындай балдарды тарбиялоо багытында
балдарга ошол билим берүүнүн жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу убагында абдан ополтоодо иш кылып атат да. Ошол себептен мисалы үчүн Баткенде ар бир аймакта ошондой бир адамдардын болгондугу үчүн абдан бир жакшы кыймыл бар да. Ошол эле мисалы үчүн ошол Жалал Абад жергесинде болобу, Ош жергесинде болобу, мисалы үчүн ошол мамлекеттик кызмат көрсөткөн бала бакчалардын ичкары жанагындай жеке бала бакчалар да ачылып атат да. Ушундай сыяктуу нерселердин ачылып иш жүзүндө мындай болуп аткандыгы бул аябай сонун көрүнүш. Демек мындай кыймыл бар да. Аймактардан дагы мисалы үчүн бүгүнкү күнү мындай ар кандай группаларды ачып, момундай кылып атабыз деп өзүнүн мындай ишмердүүлүгүн жүргүзүп аткан мекемелердин болуп аткандыгы аябай сонун нерсе. Демек кыймыл бар. Мындай өнүгүүгө мындай кетип баратабыз. Бирок дагы эле болсо мен айтат элем, мындан да жакшы, мындан да ыкчамыраак, мындан да сапаттуураак бөлүнө алабыз да. Ошондуктан мен ата энелер менен жолукканда атайын ушул сөздү айтам. Урматтуу ата энелер, ушул балаңыз менен өткөргөн убакытты өзүңүз мындай талдаңыз да. Өзүңүз талдаңыз. Эгерде балаңыз менен өткөзгөн убакыттан анын сапаты маанилүү. Мисалы үчүн эгерде 12 саат ошол бала менен 12 саат болуп атсаңыз, ушул 12 саатта сиз бала менен немен алектенип атасыз? Сапаттуу өткөрүп атасызбы? Ушундай бир талдап чыгыңызчы. Канча саат ошол сапаттуу болду? Же жөн эле баланын курсагын тойгузуп коюу менен алектендиңизби? Же балаңызды өнүктүрдүңүзбү? Бир нерсени чогуу үйрөндүңүзбү? Алектендиңизби? Сүрөт тарттыңызбы? Кол менен бир нерсе жасадыңызбы? Бир нерсе жаздыңызбы? Ыры үйрөндүңүзбү? Ушунун баардыгы тең маанилүү. Демек, балабыз менен өткөзгөн убакыттан анын сапаты маанилүү. Ата энелер, келиңиздер, сапатка маани берели. Балдарыбызды сапаттык деңгээлде, сапаттык багытта өнүктүрсөк, биз улут катарында дагы, ушул адам катарында да абдан мыкты болобуз деп айтат мага. Балада эрктүүлүк сапаттын калыптануусу үчүн эмне кылыш керек? Адам эрктүү болуш үчүн кандай аракеттерди көрүш керек? Ошол бүгүнкү күндө мынай өзүңүздөр байкагандай, бир акыркы бир 10 жылда ошол инсандык өнүгүү боюнча бизнес тренингдер өтүп атат. Мына чечендик өнөрү деп бир канча мындай курстар берилип атат. Ар кандай мына Салымбековдун фонду баш болуп балдарды өнүктүрүү боюнча бир канча мындай долбоорлорду ишке ашырып атат да. Ушундай сыяктуу мындай тандоолордун, альтернативалардын болгондугу аябай жакшы нерсе. Мунун баардыгы тең бири болбосо дагы бир албетте эми сапат ар кандай китептер чыгып атат. Эң негизги нерсеси ошол башка тилден которулуп китептер чыгып атат да. Мунун баардыгы тең ошол биздин ошол өзүбүздү өзүбүз таануу жолунда, ийгилик жаратуу жолунда үйрөнө турган нерселерибиз аябай көп экендигин айтат. Себептегенде бул багытта айрым өлкөлөрдө абдан бир чоң бир өзүнчө бир индустрия түзүлүп калган да. Ошондуктан бул багыттагы китептердин жана башкалардын болуп аткандыгы аябай сонун нерсе. Анан эрк дегенде ушул Брайан Трейси деген ошол как раз бизнес тренер бар. Ошонун бир айткан жакшы сөзү бар да. Ушул адамда канчалык көп сапаттар болбосун, ошол сапаттардын ичинен эң маанилүүсүнүн бири бул эрк дейт да. Эгерде адам дейт таланттуу болсо деле, билимдүү болсо дагы, акылдуу болсо дагы, эгер эрки жок болсо көп нерсеге жете албайт дейт да. Ошондуктан адамдагы эрктик сапаттар да бул аябай маанилүү сапаттар. Эрктик сапаттар кантип калыптанат? Ошо кантип чыңалат? Кантип калыптанат? Бул как раз жанагы ата энесинин, анан билим берүүчү мугалимдердин, педагогдордун ишмердүүлүгүнүн натыйжасында да. Баланын бул эрктүүлүк, бул баланын ошол инсандыгынын калыптанышындагы бир стержень да. Кантип баладагы биз эркти калыптандырабыз? Демек, ошол эле мисалы үчүн акырында баягы жаңы төрөлгөндөн баштап биз бала белгилүү деңгээлде калыптана баштайт да. Ошол курактык этаптарында, мисалы үчүн ошол эле башталгыч класска келгенде, мисалы үчүн балдарды эмне, мисалы үчүн ошол өзүнүн психологиясына, өзүнүн баягы тигил же бул ишмердүүлүккө берилгендигине карата акырындап бир ишмердүүлүктүн түрүн берип отурабыз да. Ишмердүүлүктүн түрүн берип отурганда, мисалы үчүн бир нерсени жасап, акырына чыгарат. Акырына чыгарса, демек балдар алкууга алып, сонун. Демек, эмне кылды? Бала мисалы үчүн бир сүрөт тартты, ошону акырына чыгарды. Сүрөттүн сапаты башкасы маанилүү эмес. Ошол бир нерсени акырына чыгаргандыгы маанилүү. Же болбосо өзүнүн алып жүрүүнүн, өзүнүн жыйнактуу болуунун, мисалы үчүн тиги Монтессори педагогикасында абдан бир мыкты бир ыкмалар бар да, мисалы үчүн. Бала акырындап өзүн өзү тейлегенди үйрөнөт. Демек, баланын жаш корагына карата акырындап ошол өзүнө тиешелүү бир сапаттарды өздөштүрүү, өзүнүн алып жүрүүнү, өзүн өзү тейлөөнү, тигил же бул ишмердүүлүктү мисалы үчүн акырын жасап, ошону акырына чыгарууну үйрөтүү, Анан адамзатка тиешелүү мисалы үчүн бир сапаттарды үйрөтүү мисалы үчүн. Көрүп атасыздарбы? Ушул айрым ишмердүүлүктүн баардыгы тең адамда ошол эрктик сапаттын калыптандырат. Демек, акырындап баягы курактык өзгөчөлүгүнө жараша акырын баягы таптагандай
баягы сайыпкерлер мисалы үчүн баягы өзү атты көлүктөрдү таттайт эмеспи? Ошол сыңарындай дагы ата эне ошол баланы таанып билүү менен өзүнүн эрктик, өзүнүн баягындай ата эне катарында дагы чыдабай кетет деп атат эле. Мисалы үчүн чыдабай кетет дагы мындай стресстик чыңалууну пайда кылат да. Жок, чыңалууну пайда кылбастан ошол баланы таанып билүү менен биз ошону акырында устаттык кылып отурсак, устат шакирт мамилесинин жардамы менен биз көп нерсе билебиз да. Демек акырында баланы калыптандырууга болот да, эрктик сапаттарды. Ал эми жанагы ушул эрктик сапаттар менен эркеликти мен кичине мындай салыштырып кетет элем да. Мисалы үчүн эрктүү адам, бул өзүн өзү кармай алган адам, бир нерсени жасай алган. А эрксиз, эрки адам ким? Бул эрксизирээк адам. Эрки болуп калган. Эрки топтолбой калган, бекемделбей калган. Ал эмне? Бир нерсенин аягына чыкпайт. Чөп башлап коюп жүрө берет. Демек ал кыйналат. Ал да ошо тарбия. Эгерде албетте бул тарбияга байланышкан. Демек адам канчалык эрктүү болсо, бир нерсени жасоодо мисалы үчүн баштаган ишин аягына чыгып акырында үйрөнсө, бул бир эле күндө калыптанып калбайт. Демек жанагы ушул билим берүүдө болобу, үй бүлөдөгү тарбиялоодо акырында баягы адамдын мендиги калыптанат да. Ал эми тилекке каршы тескерисинче үй бүлөдө болобу, тиги мектепте болобу жанагындай биздин жашаганыбыз менен жасаганыбыз, сөзүбүз менен ишибиз бири-бирине айкашпаса, бул адамда ошол сапаттар калыптанбай калат дагы, анан кийин адам дагы, коом дагы кыйналып калган учурлар болот да. Үй бүлөңүз тууралуу дагы сурай кетсек, сиз үйдө кандай атасыз? Деги эле чектейсизби балдарыңызды? Мен үйдө идеалдуулукка умтулган атам да. Мен идеалдуу ата эмесмин бирок мындай жакшы ата болсом деп дайыма аракеттенем. Өзүм кемчиликтеримди жойгонго аракет кылган атам да. Кемчиликтерим толтура, бирок ошол кемчиликтерди жойгонго аракет кылган адамдар атамын. Балдарым менен дос катары мамиле кылганга аракет кылам. Балдарымды түшүнүүгө мындай аракет кылган атамын да. Изденген атамын. Демек менин изденүүм ошол балдарымдын чоңуюусу менен, балдарымдын чоң изденүүсү менен жүрөт. Айрым нерселерде балдарымды сурайм, эмне билип атат. Айрым нерселерди балдардан үйрөнөм мен кээ бир учурда. Ушундай бир бүгүнкү күндө мен ушундай айтат элем, мен изденген атамын деп койсом болот. Жакшы ата болууга умтулган атамын. Эми жакшы ата болуу деп кандай бир деңгээлде ал абдан мындай жоопкерчиликтүү, абдан кыйын нерсе. Бирок ошол жакшы болууга, балдарыбызды түшүнүүгө, алар менен чогуу өнүгүүгө умтулсак, биз менин оюмча ушул жаңылбайбыз. Мен ушул принципти негизинен тутам да. Жакшы экен. Канча убакыт бөлөсүз балдарыңызга үйдө? Эми кээ бир учурларда мен эки жакка кеткен учурларым болуп калат. Кээде эртең менен кечке чейин иштеген учурлар болуп калат. Кээде сыртка чыккан учурлар болуп калат. Эми ар кандай учурлар болот да. Кээде балдар менен чогуу болгон учурлар болуп калат. Ошондуктан баягы мындай менде баягы өлчө мындай эме жок да, мындай бул күн мындай болушум керек деген жок да, мисалы үчүн. Мен иш графигиме карап, канчалык болсо ошончолук пайдалуу. Анан кийин ошол бир нерсени кубанып калам мен ошол өзгөчө кичүү балам, мына азыр 3 балам бар, 1 кыз 2 уулум бар. Анан ушул көбүрөөк мени менен көбүрөөк болгонго аракет кылат да. Анан мен дагы ошол кандай колум бошосо, кандай мүмкүнчүлүгүм болсо, ошо менен чогуу болгонго аракет кылам да. Мисалы үчүн эгерде мен айтат элем, ушул менин жеке принцибимде ушул ата эне менен баланын мамилеси мындай гармонияда болуш керек да. Эгерде ата эне менен баланын ортосунда мындай мамиле коркутуунун, жалган авторитет менен куралса, бул аябай жакшы эмес да. Демек анда бала менен ата эненин ортосунда мындай чек, мындай дуал болуп калат да. Дуал болсо ал мындай жакшылыкка алып барбайт. Демек алар түшүнбөйт да. Дуал жок болуш керек. Ата эне мисалы үчүн кээ бир учурда балдар ачуу сөздөр айтышы мүмкүн. Бизди сындашы мүмкүн. Андан коркпошубуз керек да. Ошондо гана биз бала менен гармонияда боло алабыз да. Демек бала бизден коркпостон бизге ишениш керек. Бизге таяныш керек. Бизден кеңеш сураш керек. Кээде бизге дос катарында мамиле кылыш керек да. Ошондо менин оюмча мындай биз балабыздын болочогун, анан балабыздын жүрүм турумун мындай көзөмөлдөй алабыз да, болжолдой алабыз да. Жакшы. Анагай бул суроону бербей койсом болбостур. Зери ырчынын атасы экениңизди коомчулук деле билет. Анан сиз кызыңыздын чыгармачылыгына учурда кандай колдоо көрсөтүп жатасыз? Же өзүнчө эле сизден эч кандай колдоо албай эле өзү эле аракет кылабы же кандай? Эми кызымдын чыгармачылыгы мына азыр
ошо 20-га жакындап калды мына кызым. Кызымдын чыгармачылыгы бул анын өзүнүн жеке ишмердүүлүгү да. Эгер чыгармачылыгына байланышкан бир мисалы үчүн баягы уюштуруу моментинде болобу, айрым учурда каражат жагынан болобу, кээ бир учурда убакыт жагынан болобу, мындай жардам бер деп калса сөзсүз түрдө көмөктөшөбүз. Азыр эми ушул мындай альбомду чыгарам деп ошонун үстүндө жүрүп атат кызым. Албетте айрым маалыматтарын билебиз, айрым аттарын билбейбиз, кандай бир деңгээлде мындай аны менен да болгон мамиле мындай ар бирибиздин жеке мейкиндигибиз бар да. Мисалы үчүн үйдө эле өзүбүздүн жеке мейкиндигибиз болот. Мен буюмума тийбесе, мен бөлмөмө кандай бир уруксат кирбесе деген сыяктуу нерселер болот да. Демек ар бирибиздин өзүбүздүн мейкиндигибиз бар да. Ошол мейкиндикте кандай бир деңгээлде. Эгерде мисалы үчүн кандай бир деңгээлде биз мындай ошол мейкиндикте эгерде баарлашыбыз керек болсо, эгерде ошол өзү менен өзү болгусу келсе, хорошо, өзү менен өзү болгусу. Кээде адамдар ошондой болот, өзү менен өзү болгусу келет. Кээде тескерисинче, акылдашып, үй бүлөлүк маселелерде мисалы үчүн чогуу чече турган маселе болот. Анда чогуу чечишебиз да. Демек эң негизги нерсеси ар бир адамдын тандоосун, анан өзүнүн укугун, анан өзүнүн пикирин сыйлап, ошого туура мамиле кылсак гана ошол үй бүлөдөгү мисалы үчүн мен кызым менен болгон мамиле ушундай да. Мындай кандай десем, мындай түшүнүүчүлүк менен, анан пикир алышуу менен бири-бирибиз менен мамиле кылуу да. Демек чектебейсиз эч кандай. Жок, эми чектегенде мындай да, биз ата-эне катарында ошол мына деги эле өзү баланы тарбиялоо процесси бир ашып кетсе бир 15-16 жашка чейин жүрөт да. Бүттү. Эгерде 15тен кийин өспүрүм куракка келип калган баланы тарбиялайын десек, биз абдан жаңылышабыз, достор. Демек 15 жашка чейин баланын мени канын таанды. 15-16га чыгып калган бала уже бул инсан. Демек анын дүйнө таанымы калыптанды. Анын өзүнүн кызыкчылыгын өзү билет. Ушул убакыттан баштап биз наоборот абдан дос болуп, демек аны эгерде кандай бир деңгээлде жардам сураса, багыттай гана билишибиз керек. Азыр менин кызым менен мамилем ушундай, ал өзүнчө бир инсан. Аны керек болсо паспорту бар. Ал каалаган жерине бара алат, каалаган мамлекетине барып окуй алат, каалаган ишмердүүлүк менен аректене алат. Албетте мыйзамдын чегинде бардык нерсе. Демек ошол жакта кандай бир деңгээлде биз уже мындай үй бүлөдөгү бир мүчө катарында, эми кызыбыз катарында мамиле кылабыз. Бирок ал өзүнчө бир адам да. Демек чечим, мисалы үчүн мен кызым үчүн мен кандай бир деңгээлде чечим чыгара албайм да. Балким 10 жаштагы балам үчүн айрым чечимдерди мен чыгарам. Кээде ошондо да аны менен акылдашуу менен. Ал эми 20 жашка чыгып калган кызым үчүн чечимди ал гана чыгарат. Анткени биз таасир эттик да. Эгерде биз ал үчүн чечим чыгарып койгон болсок, анда демек биз ата-эне катарында өзүбүздүн ишмердүүлүгүбүздү, өзүбүздүн кызматыбызды толук кандуу аткарбаган болор элек да. 365 күн жомок деген китебиңиз чыккан. Ошол жомок китепти жазууга сизге эмне түрткү болду, эмне себеп болду? Ошол 365 күн жомок китебин жазууда ошол как раз биздин ошол улуу кызыбыз Зере Байзактын кичинекей мезгилине түшүп келди да. Анан келинчегибиз экөөбүз тең педагогбуз, анан мындай биздин кыргыз эл жомоктору, мындай жомокторду алып окуп бере баштадык да. Анан карасак, ар бир доор, ар бир мезгилдин дагы мындай өзүнүн бир талаптары болот экен да. Биздин кээ бир айрым жомокторубуз абдан узун жазылыптыр да. Анан архаикалык сөздөр да аябай көп экен да. Балдар түшүнбөй калат экен. Анан жомок окуп берсек түшүнбөйт да. Абдан узун да. Ташап кетет. Анан деп биз ошол башка орус, түрк, ошол анча-мынча англис тилиндеги жомокторду дагы издеп, мындай эмете баштадык. Кандай жомокторду окуп берсек болот, кандай эмне кызыктык болот деп кичинекей китептер сатып бергенден кийин ошол бир жомокко башыбыз мындай эметип калды да. Her күнү бир масал деген түркчө бир китепке башыбыз түшүп калды да. Анан кийин абдан карасак аябай кызыктуу жомоктор экен да. Анан шуну которуп окуп бере баштадык. Окуп бере баштагандан кийин кызыктуу, аябай кызыктуу, анча сүрөттөрү да бар. Анан бойлодук, ушул анан карасак орус тилинде да бар экен, англис тилинде ошондой жомоктор бар экен да. Эмне үчүн бизде кыргыз тилинде жок? Келди ушуну жазалы андан кийин ошол 365 күн жомок деген идеянын ошол жомоктун башталып калышы, ошол өзүбүз балдарыбызга жомок издеп атып, жомок окуп берип атып, анан кийин пайда болгон жомоктун бири да. Педагогика жаатындагы пландарыңыз боюнча айта кетсеңиз, келечекте дагы кандай пландар бар? Эмненин үстүндө иштеп жатасыз? Эми мындай биз азыр бүгүнкү күндө педагогдор жаланган өзүбүздүн баягы мындай ошол байланган мекемебизде кирип чыгып, акырын сабагыбызды берип, же болбосо ишмердүүлүгүбүздү жасап коюп эле жүрө турган мезгил эмес да, менин жеке пикиримде. Биз бүгүнкү күндө коомдо мындай саясий, укуктук аң сезим абдан өстү да.
саясат таануу багытында, укук таануу багытында коом Кудайга шүгүр өсүп калды. Бул сабат ачылды коомдун. Маданият өстү да. Ошондуктан кийинки мен айтат элем, кийинки чоң кыймыл Кыргызстандагы бул коомдун, элдин педагогикалык сабатын көтөрүү, педагогикалык маданиятын жогорулатуу багытында болмокчу да. Анан менин ишмердүүлүгүм ошол радио тармакта болобу, башка массалык маалымат каражаттарында болобу, өзүбүздүн чыгармачылык багытта болобу, сөзсүз түрдө ушул багытта болот. Биз өзүбүздү ошого атаган адамдарбыз да. Мен өзүмдү ошондой көрөм да. Демек канчалык мүмкүн болсо ата энелердин педагогикалык сабатын ачууга кичинекей болсо да салым кошкон болсок, мен бактылуумун. Эң негизги нерсе ушул. Ушул багытты иштеп, биз ушул өмүрүбүздү ушул багытка арганга бир бет алдык да. Негизинен кимдерге айтат элем, мен ушул өзүмдүн курдаштарыма, ушул ата энелерге айтат элем, урматтуу ата энелер, бүгүн бир уникалдуу бир коомдо жашап жатабыз да, кыргыз коомчулугу. 21-кылым. Ушунчалык баягы маалыматтардын кенен болгон кылымы. Ошондуктан келиңиздер, биз ушул ата эне катарында өзүбүзгө суроо берели. Мен кандай ата энемин? Мен ата эне катарында ушул балдарымды толук кандуу өнүктүрө алатамбы? Ата эне катарында мен бүгүнкү күндө кандай китеп окудум? Мен баламды канчалык деңгээлде тааныйм? Балам ушул мени менен болгондугум үчүн макталуубу? Ушул сыяктуу өзүбүздү суроолор берели. Анан экинчи ушул багыт жаштарга айтып кетелем да. Жаштар, бүгүн 21-кылым бир уникалдуу бир кылым дагы, сиздер үчүн дагы. Ушунчалык маалымат булагы, ушунчалык бир өнүгүүгө бир мүмкүнчүлүк бар да. Өнүгүңүздөр. Мындай бир эле тил менен, кыргыз тили менен эле, орус тили менен эле чектелип калбаңыздар. Өнүгүүнүн ушунчалык чексиз мүмкүнчүлүктөрү бар. Тил үйрөнүңүздөр, дүйнө тааныңыздар, өзүңүздөрдү тааныңыздар, адамзатты тааныңыздар. Ушул багытта кетсек, биз сөзсүз түрдө өнүгөбүз. Бардыгыңыздарга жакшылык, ийгилик каалайм.